Тугандар, ковид бүткөндөн кийин өзүңүздөр билесиздер, коомубузда, элибизде аябай эле былжыраак эркектер көп болуп кетти. Кайгы капага чөгүп, кичине бирдеке болсо эле мындай оорудумбу, антимби, мынтимби деп андан арылышыбыз керек. Бул балким башка бирөөлөрдүн идеологиясы да болушу мүмкүн, жаратканым өзү сактасын. Биз өзүбүздүн эрдигибизге кайтып, өзүбүздүн пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп, ошондой эле манасыбызды окуп, динибизди окуп, мыкты өзүбүздүн ата бабаларыбыздын осуяттарын окуп түздөнсөк жакшы болот. Тарыхыбызды СССР түзүп берген тарыхты эмес, СССРден аркыдагы таза аруу тарыхыбызды да окуйлу деп аябай көп айтам туугандар. Мынакей, караңыздар, чөл, мындай чөлдөн канчалаган биздин ата бабалар кыйналган, бирок жок болбой ушундай жакшылыктарды бизге түзүп берген. Бир учурларда билесиздер, мына азыр темир унаалар жок учурда элдер ажылыкка, умурага улоочон ат менен жана башка бир кербен менен келет эле туугандар. Ошол үчүн жалпы мырзаларыбызга айтарыбыз, мына буга чейин да Аскар акебиз да айтып кетти, эркек адам ар дайым мындай бир сыноо менен жүрүш керек. Анткени өз учурунда сахабалардагы эгер бир башына сыноо келбесе, биз эмне болду? Жараткан бизди унутуп калдыбы, же биз жараткандын назарынан алыс болуп калдыкпы деп коркчу экен туугандар. Ошондуктан бул да бир мотивация, бир башыбызга проблема сыноо келсе, кайгы капага чөгүп албай, жаратканга шүгүр айтып, жаратканга тапшырып, ошонун эсебинде чечкенге аракет кылсак, Алла жеңил жана жакшы чечип берет. Жаратканым шерменде кылбасын, оор көтөрө албаган сыноолордон сактасын, а бирок башыбызга келген сыноолорду жеңгенге күч-кубат берсин дейли. Мырзаларыбызга айтарыбыз, талакты оңой эле берип, бүтүндөй үй бүлөнү талкалап сала турган эмес, эрдигин сактаган, кичинек сөзгө сабыр кыла турган, ошондой эле үй бүлөсүн жакшы бага турган мырзаларыбыз көп болсун дейли.